Жалал Абад шаарында реалдуу сектор өнүгүп жатат. Быйылкы 8 ай ичинде 2 миллиард 338 миллион сомдон ашуун өнөр жай продукциясы өндүрүлүп, өсүү темпи 115,4% түздү. Акылуу кызмат көрсөтүү, чекене соода, капиталдык салымдарды өздөштүрүү, айыл чарба, жүргүнчү жана жүк ташуу тармагында өсүүлөр катталды. Ички инвестицияны тартуу 107% аткарылып, тышкы инвестиция тартуу 10 эседен ашты. Жергиликтүү жана республикалык бюджетке салык жыйноо пландары аткарылып, салык карыздары кыскарды. Быйыл шаарда 147 миллион сомдук курулуш иштери жүрдү. Шаардын тарыхында бир жыл ичинде мындай көлөмдөгү иштер аткарылган эмес. Эгемен Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу жер асты өтмөгү курулуп, пайдаланууга берилди. Бул жол кыймылынын иреттүүлүгүн жана жөө атуулардын коопсуздугун бекемдеди. Жараксыз абалга келген номер 6 мектептин жаңы имараты курулуп, пайдаланууга берилди. Ал эми номер 11 мектептин курулуш иштери аягына чыгарылмакчы. 4 миллион сомго 2 балдар бакчасынын 150 орундуу кошумча имараттарын куруу иштери жүрдү. Унаа тыгындарын пайда кылып, шаардыктарга кыйынчылык түзгөн негизги Пушкин жана Чехов көчөлөрүн кеңейтүү, Байзаков көчөсүн реконструкциялоо иштери 57 миллион сомго аткарылууда. Муниципалдык курулуш маркетинин чатырын жабуу иштери бүткөрүлдү жана шаардыктар үчүн кошумча жумуш орундары түзүлдү. Шаарыбызда 54 көчөнү жамап жаскоо иштери жүрдү. Баары болуп 6,5 миң чарчы метрден ашуун аянттагы көчөлөр жамалды. Мектептер менен бала бакчалардын алдына 515 чарчы метр жатак тосмолор курулуп, 655 метр көчөгө асфальт басылды жана 10 чакырым көчөгө шагыл төшөлдү. Шаардагы 8 көчөдө 415 бетон арыкчаларын куруу иштери алып барылууда. Түнкү жарыктандыруу үчүн 9 көчөгө 400 шамчырак орнотулуп жатат. Шаардагы Хан арык, Чөк арык жана Сел арык каналдарынын дээрлик 2 чакырымы толук тазаланды. Жол коопсуздугун камсыз кылуу максатында Курманбек, Байзаков, Жамашев, Жаштык, Шерматов, Балтагулов, Осмонов, Шерматов көчөлөрүнүн кесилишине жол чырактары коюлду. Шаар тургундарын маданияттуу тейлөө үчүн 8 жерге аялдамалар курулууда. Көп кабаттуу 6 үйлүн балдар ойночу аянтчалары жабдуулар менен камсыз кылынып, 30 дана машыктыруучу шаймандар орнотулду. Шаардын тазалыгын камсыз кылуу үчүн атайын контейнер унаасы жана 6 кубометрлик 12 дана темир контейнерлер сатып алынды. Мурда 51,043 абонент катталган болсо, азыр 57,543 абонентке жетти. Демек, абоненттик төлөмдөрдүн көлөмү да артты. Шаардагы суу долбоорунун биринчи фазасы аяктады. Ага 8 миллион евро инвестиция тартылган. Жаңы суу башаты, шаарга суу жеткирүүчү 7,5 чакырымдык магистралдык түтүктөр курулду. 667 чакырым суу түтүктөрү жаткырылды. 9 миң дана суу эсептегичтери бар 628 шкафтар орнотулду. Быйылкы жылы мектептерге инвестиция тартуу жакшы жүрдү. 3 мектеп дээрлик 7 миллион 600 миң сомдук гранттын эсебинен бүткөрүлдү. Дагы 2 балдар бакчасына 4 миллион 336 миң сомдон ашуун сарпталган. Билим берүүгө тартылган каржынын жалпы көлөмү дээрлик 11 миллион 936 миң сом болсо, анын 3,5 миллиондон ашыгы өздүк салым болуп эсептелет. Жыл сайын кесиптик майрамына карата ар бир мугалимге 2 миң сомдон, коммуналдык төлөмдөр үчүн ар ай сайын 500 сомдон төлөнүп берилүүдө. Ошондой эле жыл мугалими сынагын өткөрүү үчүн 150 миң сом бөлүнүп келет. Жалал Абад шаарынын спортчулары зор ийгиликтерге жетишүүдө. Эл аралык 22, республикалык 39, азиялык 3, дүйнөлүк 2 мелдешке катышкан спортчулар 125 байгелүү орундарды ээлеп, 41 алтын, 37 күмүш, 47 коло медалдарды алып кайтышты. Ал эми шаар мэриясы спортчуларды колдоп, быйылкы 3 квартал ичинде мелдештерди өткөрүүгө жана спортчуларды сыйлоого дээрлик 6 миллион сом бөлүп берди.